кесепеттери кандай? Кесепеттери оор да. Албетте бул финансылык кесепеттер, адамдар ошол сүйүнүч менен же кайгыруусу менен кандай маалымат болбосун ишенип алып акча бергендери бар, акча жөнөткөндөрү бар, же жана сыр сөздөрүн, же өзүнүн документтерин, өзүнө тиешелүү конфиденциалдуу документтерин берип жиберип, аягында мындай оор кесепеттерге чалдыгып калган учурлар бар. Ошондуктан эмоция менен чечим кабыл албоо керек. Эгер сиз абдан сүйүнүп атсаңыз же абдан кайгырып атсаңыз, 10 мүнөт отуруңуз. Эч нерсе кылбаңыз, балким жакын адамыңызга чалыңыз. Анан эмоция бүткөндөн кийин ошол эмоцияны мындай көзөмөлгө алуу, ошол фейктер менен күрөшүүнүн эң бир жолу. Эмоцияга туш болдуңузбу, демек бул фейк да.